Мен билем, сиз бул маселени билесиз. Ошон үчүн мага азыр так бир сөзүңүз керек, кыска нуска. Bunu жабыш керекпиз. Убактылуу жабылганда эле кошуна өлкөлөр бизге переговорго отурмак келмек. Сулайманов шайлоого жакын жеңил пиар менен алек болуп атат деп атышат да. Базарга барып манты жеп, классташтарына таштан тамак жасап берип, айрым бир адамдарга паспорт алып берип деп. Алтынбек мырза, биздин ат жалындагы маекке макул болуп бергениңизге чоң рахмат. Эми дароо эле суроолорго өтө берсек. Азыр алдыда шайлоо келатат. Анан көп эле мындай коомдук жарандык коомдун өкүлдөрү, айрым эксперттер Кыргызстанда азыр баягы орусча айтканда ситуация не под контролем деп айтып атышат да, мындай кооптуу кырдаалда турат депчи. Сиздин оюңуз кандай? Эми кооптуу деп айткандарда дагы бир жагынан негиз бар. Бирок биз негизги жалпы 6 миллион эл баарыбыз бийлик өкүлдөрү бир кемедебиз да. Биз ошондой кооптонууларга жол бербегенге жалпы баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек. Бул күрөш эми жашоо негизинен. Бизди алсыз мамлекет болгонго жеңил жетекке жетелеп бизди башкарганга аракет кылган дүйнөлүк күчтөр жок эмес десек туура болот. Андайлар бар. Ошого карабай биз мамлекет катары, өлкө катары биз жаркын жашоого, келечекке алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулганга аракетибизди, күчүбүздү жумшашыбыз абзел. Бул күндөн күнгө бир кадам алдыга болсо да жылганга аракет кылышыбыз керек негизинен. Бул кооптуу дегенге негиз бар, бирок биз ошого жол бербегенге аракет кылуу биз жалпыбыздын милдетибиз деп эсептейм. Бир кол партиясы 2015-жылы баягы убадаларды бергендери, шайлоо абагындагылары интернет тармактарында чыгып атат көп. Кайсыл алдыга койгон программаларды аткара алдыңыздар, анан кайсыларына жетишкен жоксуздар? Себеп дегенде партиялар берген убадалар куруу бойдон калып атат деп айтып атышат да. Партиялардын берген убадалары негизинен көпчүлүгү аткарылган жок. Ошолордун катарында бир бол дагы бар. Амбициозный мындай чоң программаларды ар бири өзүнүн көз карашына жараша сунушташкан. Бирок элдин жашоосун жакшыртабыз, чоң өзгөрүүлөрдү жасайбыз деп келишет дайыма. Бирок андай өзгөрүүлөр бүгүн болбогону талашсыз. Биз дагы ошолордун катарында эле катарын толуктайбыз. Шылтоолор көп, айтсак шылтоолор көп. Биз аз болуп калдык, көпчүлүк добушка ээ болбой калдык деген негизги шылтоолор бардыгында бар. Ошондой эле бизде деле биз 12 эле мандатка ээ болдук. Биз коалицияга мүчө гана болуп кирдик. Биз аткара алган жокпуз деген биздин өзүбүздүн негизги өзүбүзгө жообубуз болушу мүмкүн. Сулайманов шайлоого жакын жеңил пиар менен алек болуп атат деп атышат да. Базарга барып манты жеп, классташтарына таштан тамак жасап берип, айрым бир адамдарга паспорт алып берип деп. Бул элдин аябай талкуусуна ээ болду. Бул позитив. Позитивге элдин суусаганы байкалып атат. Критика болуп көптөн бери бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди соккондон элдер тажап бир позитивди каалап калган мезгил. Ал позитив бул жеңил болуп атат чындыгында. Ошол эле ош базары же болбосо классташтар. Бул деле биз деле пендебиз да. Саясатчынын дагы ошондой жактарын көргүсү келишет. Канчалык эли менен жөнөкөйлүк же башка. Мен ошол жагын эле чагылдыргым келип турат. Сиз паспорт алып берген Кайрат мырза билимдүү экен деп атышат. Алдыда аны менен кандай негиз иш алып барасыз? Алдыда мен Кайраттын жашоосун өзгөрткүм келди. Кайраттын ийгиликтери буюрса дагы көп ийгиликтери өзүнүн бул өзү канчалык аракет кылса өзүнөн баардык болот, жөндөмүнө жараша. Бирок бул жигит уже аракетте мына экисинде ичпей койгон.
мына 1 ай болду. Кайраттын биринчи көргөнүңөр менен азыркы көргөнүн кече эл көрдү да. Ал алдыга жылып умтулуп аткан азыр ичкиликти таштады демек. ичкиликти таштады, жаңы жашоого кайрадан баштады. 6-чакырылыштын депутаттары парламент 6-чакырылышта баягы эң сабатсыздар көп чогулган парламент болду деп айтышат да. Оюңуз кандай? Ошол эле төрагага, ошол эле айрым бир депутаттарга. Бул эми негизинен талашсыз маселе. Ошондой калыптанганбыз парламенттин өкүлү катары. Парламентте ошол эле мезгилде андай билимдүүлөр, жаратмандар жок эмес, аз, тескерисинче азыраак билимдүүлөр четтелип калып атат. Биздин түзүлгөн бүгүнкү ошол шайлоого баруу системасы туура эмес түзүлүп, ошол туура эмес иш жүрүп атканы негизинде ушундай болуп атат. Бир Бол партиясы алдыдагы күздөгү шайлоодо ушул кемчиликтерди кайталабас үчүн Кандай кадамдарга барат? Мына мен айтайын. Бизде Чолпон Жакыпова деген эжекебиз болгон. Ал 1 жылдан ашык 2 жылдын тегерегинде депутат болду дагы, анан кетип калды. Мен силерден саясатыңарга макул эмесмин. Силердин сүйлөгөнүңөр бөлөк, жасаганыңар бөлөк экен деп мен парламенттин ичинен мен түшүндүм. Мен күрөшүп өзүм өзгөртө албашымды мен түшүндүм дагы, мен кеттим дедим. Мен андан эжекеден сурадым. Эжеке, кетпеңиз, туруңуз дегенге болбой, түңүлдү дагы кетип калды. Ошондой эле азыр экинчиси болуп атат. Биздин аксакалыбыз бар, Муктубек Юсупович Абдулдаев. Анын деңгээлине шек жок, талашсыз, опытына дагы талашсыз, аны жакшы билесиңер. Ал киши татыктуу депутат болду деп мен эсептейм. Көпчүлүк деле ошентип ойлосо керек. Түңүлүп атат, айтып атат. Мен мынау созупта Алтынбек, мен жөн эле коеюн, мен силерге баш көзү болуп берейин. Сен болгон аз жакшы ойлоруңду айтып атасың. Ошондой билимдүү, жаратман, акчага таянбаган команданы түзгөнгө аракет кыл. Мен жардам берейин. Мен ушул бул эмеде эс алайын деп айтып отурат. Мен ошонун аракетиндемин. Акчага таянып эмес, ушундай өзүнүн деңгээлине таянган уул кыздар менен сүйлөшөт. Көпчүлүгү чынын айтканда отказ берип атышат. Бул система менен биз барып ошол эле Чолпон Идинанын кейпин кийебиз, Муктубек Юсуповичтин кейпин кийебиз. Бизди баары бир алдыга жылдырбайсыңар, баары бир ошол таасирдин күчү менен боло берет экен деп көпчүлүк качып атышат. Мен билем, сиз бул маселени билесиз. Ошон үчүн мага азыр бир сөзүңүз керек, кыска нуска. Баткендеги болуп аткан ситуация, ошол жердеги чоң эле бийлик өкүлдөрүнүн контрабандасынын айынан чек ара маселеси чечилбейт деп атат. Сиздин оюңуз кандай? Болот беле ушул нерсени Кыргызстан өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн, орусча айтканда рычагтарын колго алып туруп чек араны чечип койсо? Чек араны кошуналар биринчиден дипломаттык жол менен чечкенге дайым аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде кошунаң сага кандай мамиле кылса, ошондой мамиле жасаш керек. Алар өздөрү чек араларын тосуп, өздөрү биздин жерлерди талашып атса, биз эмне үчүн дипломаттык жолго эле отура беришибиз керек. Биз дагы болгон рычагтарды колдонушубуз керек. Бирок ошол эле мезгилде кошуналар менен мамилени бузбаганга аракет кылыш керек. Контрабанда жолун буну жабыш керекпиз. Убактылуу жабылганда эле кошуна өлкөлөр бизге переговорго отурмак келмек. Тескерисинче кандайдыр бир таасирлер менен, кандайдыр бир күчтөр менен ушул нерселер болбой атканы эл айтып атат. Түшүнүктүү. Эми сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алдыдагы кандайдыр шайлоо болобу же коомдук иштер болобу иши кылып Кыргызга бир кереги тийген бир парламент келерине ишенебиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат силерге да ийгилик болсун. Рахмат.